Саламатсыздарбы? Мен Төрөгелдиева Фатима Таштемировна. Мурзаки жалпы дарыгерлер практикалык борборунда ден соолукту чыңдоо кабинетинде иштеймин. Азыркы күндө жугуштуу жана жугуштуу эмес оорулардын алдын алуу боюнча 15 ФАПка Мурзаки зонасына караган айылдарга 23 АДК айылдык ден соолук комитеттер менен биргеликте элдерге оорулардын жугуштуу жана жугуштуу эмес оорулардын алдын алуу боюнча маалымат берип келебиз. Ошол оорулардын бири болгон 1 декабрь бүткүл дүйнөлүк ВИЧ/СПИД күнүнө карата азыркы күндө мектептерге жана айылдарда ВИЧ/СПИД оорусу тууралуу 1 айлык жарыяланып, элдерге маалымат берип келе жатабыз. Азыркы чоң класстын окуучуларына ВИЧ/СПИД оорусу кандай жолдор менен жугат, ВИЧ/СПИД оорусунан кантип сактануу керек, кандай анализдерди кайсы убактарда тапшырыш керек, ошол жөнүндө маалыматтарды берип, маалымат баракчаларын таркатып жатабыз. Бул ВИЧ/СПИД менен оорусу бул айкыз дарт болуп эсептелинет. ВИЧ/СПИД оорусу 3 жол аркылуу жугат. Биринчи жыныстык жолдор аркылуу, экинчи булганган ийне шприцтер аркылуу, үчүнчү энеден балага эмчек эмизген учурларда жугат. Адамга ВИЧ төмөнкү шарттарда жукпайт. Идиш аякты бирге пайдаланганда, мончого, бассейнге, коомдук ажатканаларга барганда жукпайт, көп кол алышканда жукпайт, өбүшкөндө жукпайт, оорулууну караган учурларда жукпайт. Жалпы бар жогу жылына бир жолу ВИЧ/СПИД оорусуна анализ тапшырып турулуусу зарыл. Анализдер болсо бар жогу анонимдүү түрдө жазылат. Адамдын фамилияларын өздөрүн айтпаса деле тапшыра берсе болот. Эгер ВИЧ/СПИД чыгып кала турган болсо ошол адамдан, ал анонимдүүлүк сакталып, дарыланган догдур гана жана өзү гана билет, башка адамга эч кандай жарыя кылынбайт. Коркпой анализдерди тапшыра берсеңиздер болот. Ошондой эле ВИЧ/СПИД менен ооруган адамдардын укуктары жана милдеттери кадимки жарандардай эле сакталат. Мектепте окуган окуучулар болсо мектепте окуй алат, садикке бара турган балдар болсо садикке бара алат, иштей турган жарандар болсо иштей алат. Алардын укуктары эч кандай тебеленбейт. Сиздер мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айта кетейин, сиздер дагы өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарга кам көрүп, жылына бир жолу анализ тапшырып, өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарга кам көрүшүңүздөрдү суранып кетебиз.